соцсеттеги балекеттердин бардыгы ушул көзөмөлсүздүктөн келип чыгат. Аны көзөмөлдөй турган мыйзамды башка өлкөдө жок болсо да биз киргизишибиз керек. Кыргыз улутун сактап калыш үчүн, кыргыз элин. Жаштарды, балдарды сактап калыш үчүн. Биз отурган, мына жерде отурган чечим кабыл алуучу күчтөрдүн бардыгы күнөөлүү болобуз келечек үчүн. Жөн эле келип отуруп кете бербеш керек да. Эмнени гана айткан жок интернеттен. Атасын сөгүп атат, энесин сөгүп атат, карындашын сөгүп атат, аны окшоп, аны туурап, балдар сөгүп атат. Анан ошол бала сөгүнүп койсо биз аны эң сонун нерседей көрүп интернетке жарыялап атабыз. Ушулбу биздин тарбия? Андай болбош керек да. Ошол баланы сөгүндүргөн, баланы ошол мазактап чыгаргандын баары жооп бериш керек. Ошон үчүн ушул мыйзамды биз ал болуп кетебиз, бул болуп кетебиз, эртең сиз жооп бересиз, биз жооп бересиз эмес. Ар кимдин өзүнүн көз карашы бар. Ошол көз караштар негизи улуттун өсүшүнө, өнүгүсүнө, улуттук баалуулуктардын келечекте кыргызды өнүгүп өстүрүүсүнө болгон пикирлердин негизинде талашып тартышы болуш керек да. Анан бул мындай тигиндей өзүнүн көз карашы менен бура бериш керек. Бардыгыбыздын ишибиз кыргыздын өнүгүп өсүүсү үчүн, кыргыздын келечеги үчүн болуш керек. Рахмат Жамиля айым, сиздин мыйзамыңызды биз колдойбуз. Өтө жакшы мыйзам. Муну дагы ары карай тереңдетиш керек. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Кечиримди сурайм, урматтуу депутаттар. Нурбек Өмүрбек, коллега тийишкенде бул өзү тура эмес да. Ар бир депутат ой айтканга укуктуу, жагабы, жакпайбы, укуктуу. Эми бул жерде батыш концепция деп атат, до конца эле барыш керек да эми. Анда өзү коллега анда пиджакты чечип, чапанды кийиш керек, айфонду ыргыч керек, машина кымбат американский айдап эле ат менен жүрүш керек. Эми койгулачы, урматтуу депутаттар, ар бир депутаттын ою бар да. Жөн эле бири-бирибизди батышты, тиндей эметпеш керек. Бул туура эмес өзү. Нурбек Өмүрбек, сизде дагы чакырат элем, ушуну кичине коллегаларга айтсаңыз. Мен да укуктум, эмнеге батыш, бул менин оюм. Батыш эмес, менин оюм бул.